Кутмануу кечиңиз менен музыка сүйүүчүлөр, ар дайым ырлардын мыктысын тартуулаган музыка телеканалында Музлай программасы старт алды. Бүгүн күнгө жума. Демек биз сиздерди жапжаң клиптердин презентациясы менен кубандырууга даярбыз. Андыктан жакыныраак келиңиз деп кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы да роли келген коногумду кошуп алууга даярмын. Бул инсан жөн гана сулуу жүздүн ээси эмес, өзгөчө үндүн, өзгөчө стилдин ээси. Жалпы эл сыймыктанган Каныкей. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Өтө кубанычтамын. Чоң рахмат. Баардык кыргыз элине чоң салам. Алгач эле мен сизди жаңы клипти кут болсун деп айтууга даярмын. Чындыгында кандай клип болгон, кандай ыр болгон азыр кененирээк айтып бергенге даярбыз. Сөз баштан болсун анда. Ошол жаңы клипти силердин назарыңыздарга кыргыз элине тартуулоонун астында турабыз. Бул ырдын аты Кызыл гүл болуп жайнайсың. Сөзү, обону элдики. Жана аткаруучу мен болуп саналам. Бирок буга чейин ошо тарыхчасын айтып өтөйүн. Буга чейин биздин улуу, легендарлуу ушул дүйнөдөн өтүп кеткен адамыбыз бар эле, асыл Мыскал Өмүрканова эжебиз аткарып жүргөн. Андан кийин да көп эле аткаруучулар аткарса керек. Анан биздин ошол оркестрибиз менен биргеликте ошол маэстробуз сунуштап ушул ырды даярдап чыгарган турабыз да. Анын эми оркестримди айтып өтсөм, албетте билесиздер да бар. Ал жөнүндө айтпай коюу мүмкүн эмес. Айтпасам болбосо, анткени кылым карытайын деп калды го дейм. 90 жылдыгы болот, Кудайым буйрса, 26-жылы. Бул оркестр, кайсыл оркестр десеңер, Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри. Оркестрдин коштоосунда жаңырды жана иштелип чыкканы боюнча ушул биздин художественный руководитель Асылбек Насырдин Тегинге таандык. Жана жалпы филармониянын чоң залында аткарылды көптөгөн эмгектер. Бул жерде бир гана Карамолдо эмес, ошол Акмарал би ансамбльде да катышкан. Ансамбльди көп эле билишет, би ансамбль. Клипти көргөндө эми сүрөттөп айтып бергим келет да, азыр жаздын келиши менен бул нерсе актуалдуу болуш керек. Гүл деп аталат да, кызыл гүл болуп жайнайсың дегендей. Ушундай. Алгач азыр анында анонсту көрүп келели, андан соң сүрөттөгөнгө өтөбүз. Ардактуу көрөрман, жакыныраак келиңиздер, Каныкейден жапжаңы чыгарманын анонсуна күбө болобуз. Музыка телеканалында эксклюзив. Каныкей. Кызыл гүл болуп жайнайсың. Сөзү обону элдики. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Музыка телеканалында жапжаң клипке азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин күбө болобуз. Ага чейин биз сурай турчу дагы суроолор бар. Чындыгында бул клипти көргөндө ошол эле учурда кыргыздын колорити, кыргыздын сонун үнү баарынын айкалышы да. Анан образдарга кезек береличи. Ошол сахнанын түзүлүшү, канча адам катышкан, деги эле канча күндө тартылган. Даярдык. Бул жерде ошол айтып өтөйүн десем, кишинин саны өтө көп да. Өзүбүздүн оркестр менен тышкары техникалык топ бир 100 адам иштеди го дейм. Вау. Анткени сиз көргөндөй декорация, режиссер, художественный руководитель, биздин мындай айтканда баардык мындай катышуучулар менен бул өтө көп адам. Анан декорацияны өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул жерде тяжелый дым деген ишилип айтыр, ушу 100 адам нак бар да. Ошондо декорация боюнча ким жасап калады? Декорацияны атайын бир компанияны жалдадык. Андан кийин өзүбүздүн ошо Раймалы менен Бегимайдан катыштыгы бар болгон ошол чоң бизде бир аппаратура алынган, тяжелый дым деп коет да. Ошол нерселерди койдук.
ошондой эле биздин эң негизги көркөм жетекчибиз бар филармонияда. Болот Темтимишев агайыбыз өзү режиссерлук кылды. Өзүбүздүн клипмейкерибиз Айберген. Жана ошондой эле бийчи топторду баардыгын эсептегенде, техникалык персонал баардыгын эсептегенде 100дөн да ашып кетет да. Айтор көп киши. Анан бир күн кечке тартылды. Өтө оор, бул орозо айында болгон. Эми билесиздер да, орозо айында адамдар иш үстүндө болгонду да өтө кыйын да. Анан мен бир эсептен аябай эми техникалык моменттерде булар аябай солгундап каласың. Айтайын дегеним, ар бир адамдын эмгеги, ошол жерде кылган эмгеги бул мындай айтканда алтынга тете да эмес го, алтынга баалангыс. Келечектеги мындай кала турган тарыхка бааланса экен дейм да. Анткени бул жерде бул бир гана менин гана эмгегим эмес, менин гана ырым эмес, бул деген жалпы кыргыз элинин сөзү да, обону да элдики болуп атат. Анан кийин улуу инсаныбыз Мыскал Өмүрканова эжекебиз ырдаган. Анан жалпы биздин кылып аткан эмгегибиз бул кыргыз элине. Ошол кандайдыр бир тарыхча катары калса экен деп, филармониянын ушул биз азыркы иштеп жүргөн сүртүм мезгилдерибиздин мындай боёгунан кандайдыр бир эсептен бүгүн билинбеши мүмкүн бул. А бирок жылдар өтүп балким ошол жакшы бир нерселер калса экен деген ойда. Анан мен ошол чоң далалат кылганым көп ойлоном да, ошо акыркы кездечи биз кандай ырларды ырдап атабыз. Негизи албетте өзүбүздүн деле ырларыбызды ырдайбыз, бирок ошол элдин арасынан чыккан ырлар жакшы үн коштоодо. Оркестрдин үн коштоосу бул мисалы үчүн студияда жазылып, чебер жазылып калса, бул да тарыхтын бир чоң мындай камтылгасы болот деп ойлойм да. Анысыңарындай, эгер айтып өтсөм, ошол үн жазуу, обон жазуу баардыгынын эсеби бул өтө чексиз бийик да. Бул жерде ошол нерсе камтылган көбүнесе. Демек, соңку учурларда көбүнчө басымды оркестрга берип, элдик ырларга берип жатканын себеби дагы тарыхта калсын деген бошондо? Ооба. Анткени биздин деле заман өтөт, бүгүн ким бар, эртең ким жок дегендей. Мен өзүм чыгармачылыгым албетте ал улана бермекчи, бирок көбүн эсе ушу филармонияда иштегени мени ар дайым сурашат да, фанаттарымчы, сиз өзүңүздүн ырларыңызды эмне ырдап айтасыз? Жок депчи. Мен айтам, ооба, мен ал альбомду жазып атам, бирок эң баштапкы жумушум бул мамлекетке болгон жумушум менен. Бул филармонияда мисалы үчүн мен өзүмдү таанытуу үчүн жүргөн жокмун. Бул биринчи кезекте ошол оркестрды, биздин жаныбызда иштеген залкарлар, ошолордун ырлары, деги эле кыргыздын өңүтү, деги эле кыргыздын баамы бул эмне, мисалы үчүн ушундай нерселерди мындай сүңгүп кирип бир саамга жашоомдун бир кандайдыр бир 10% ошого арнасам дагы бул кыргыз элине кандайдыр бир табылгабы деп ойлойм да. Эң сонун жооп болду окшойт. Анан элдик чыгарманы аткарардын алдында кандай сезимдер болот? Бул жоопкерчиликтүү нерсе го, Ооба, бирок ушул байкайсызбы, акыркы кезде ушул оркестр менен чыккан ырлардын баары өтө сонун мындай алкыш алып атат да. Көңүлгө жагат. Ооба, санатырын ырдаганда дагы жолубуз аябай мындай жакшы кеткен да, жолубуз түз кеткен, шайыр мындай айтканда шыр кетти да. Анан бул Кызыл гүл болуп жайнайсың ырын мисалы үчүн иштеп атканда аябай баардыгы тез табылды да. Дизайнерин мисалы үчүн көйнөктү мындай шапа-шупа эле бат эле тигип бере салды. Мисалы үчүн мындай жеңилдиктер бар да, анан ойлойм бир арбактар колдодубу же балким кыргыздын өңүтү, жыты баардык нерсе баягы кыргызга мындай терең нерселер баары бир дем менен колдойт деп ойлойм да. Ошондой нерселер көп болду, мен ошого баам салдым. Негизи эмгек тартылды. Канча күн кетти? Көп күн кетти. Эгер жалпысын айтсак, биз муну кыштан бери, жаңы жылдан бери студияга записти баштаганда 3 ай, азыр бизде апрель, ошондо январь, февраль, март 3 ай толугу кеткен болот да булга. 3 ай даярдыкка. Ошондо оркестрде канчалаган инструмент, канчалаган таланттуу инсандар отурат. Ушунун баардыгын бир чогултуп туруп, анан даярдоо, бир ырды даярдоо канча убакыт алып калат? Студияга жазуу эле бул 2 айды талап кылат. Жаздырган эле. Жаздырган эле. Анткени ар бир инструментти жазасың. Бул эбегейсиз ар бир мындай чоң эмгек да. Анан кийин баардыгын топтоо, бул эми съемкалык күн бир эле. А бирок анын артындагы иш, мисалы үчүн үн жазуу, партитура, ошол эле учурда анын баарын иштеп чыгыш, сахнада буга чейин дагы ырдалды да. Мындай айтканда,
тилди мындай жатыктырдык да. Мындай айтканда бул мындай камырды ийлегенде ийлейсиң, бышырып, анан жазылышы ушул. Анан 3 айлык эмгекти талап кылган бул эмгек мен ойлойм чындыгында көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүнөн орун алат деп ойлойм. Сизге эмгек даяр болду, клип даяр. Алгачкы көргөндөгү эмоцияларыңыз? Аябай сүйүндүм. Алгачкы көргөндө бул жерде эки образды бергим келди да. Кыргыздын өңүтү болгон ошол кадимки эле айылдын кызы, мисалы үчүн кызыл гүл болуп жайнайсың деп велосипедди сүйрөп келет. Велосипедди алып келгенден кийин мындай эки образда бөлүнөт да. Гүл жөнүндө болуп атпайбы? Декорацияны берген Тарис биринчи. Анан эки образды ачып берүү. Тез иштегенге туура келди ошол күнү. Бирок ошол велосипеддин артында да чоң эмгектер бар. Эмне айттыңызчы? Аны айтпасам болбойт. Ал велосипедди жолдошум сырдап бербедиби? Чоң салым кошкон экен да жүзөм дагы. Биз аны аябай көпкө даярдандык да. Ал велосипеддин өңү башкача болчу. Өңүн дагы алмаштырып. Эң сонунан дагы мага кызык болгон нерсеси, ушул ар бир эмгек жаратардын алдында сиз айтып калдыңыз, буга чейин маэстро сунуштады булурду депчи. Сиз чечим кабыл алганда өзүңүз эле кабыл аласызбы бардык нерсени? Ушул образ мага жарайт, ушул жерден тарталы, ушунча адам болсун деген сыяктуу. Жок, өзүм чечим албайм, анткени ошол ырда-ырда декорациянын баарын мен ошол биздин художественный руководитель Асылбек агайдан астынан өттүм да, мындай кеңешипчи, ушуну мисалы үчүн ушул гүлдү койсок туура болобу, ушул көнөктү койсок туура болобу деп, ал баардыгын тизгиндейт. Бул мисалы үчүн бир гана ыр эмес, баардыгы декорация ушундай болсун деп кеңешип олтуруп, мындай айтканда, ошол бир акыркы чечимге келдик да. Эгерде ушул эле чыгарма кызыл гүл болуп жайнайсың сюжеттик линия менен тартыла турган болсо, сюжеттүү боло турган болсо, кандай болмок? Биз аны деле ойлонуп көрдүк. Болот агай менен көпкө ойлонуп, мындай сюжеттик линия кылалы десек болбой койду, анткени жаздын алды гүлдөр өсө элек экен. Ал нерседен аксадык. Экинчи себептен, мисалы үчүн сюжетный линия кылалы десек, ал болбойт деди да агай. Буга деген кадимки биздин мындай сахнада эле гүлдөрдүн ачылганын элестетсеңиз. Биз буга чейин сахнада гүлдөр ачылып антип жайнаган эмес да. Бизде биринчи жолу жайнап атабыз дейсизби? Алага илдик да гүлдөрдү. Анан ошол нерсеси бул эми эбегейсиз да, муну азыр өзү көрөрман карап көрүп баарын байкап баамдаса дейм. Ооба. Анан негизи көрүп жаткан көрөрмандар сөзсүз түрдө 3 мүнөттүк, 4 мүнөттүк эмгектин даярын көрөт да, бирок анын аркасында канча деген эмгек бар, кыйынчылыктар да болушу мүмкүн. Ошолор туурасында да айтып өтсөңүз. Көптөгөн эмгек бар. Мисалы үчүн бул клиптин даярдалышы 3 айга техникалык жааттан созулса, жарым жыл бою бул сахнада ырдалды. Биз мисалы үчүн жумуш тартиби башталган кезде сентябрь айынан тарта мен бул ырга аябай дыкаттык менен мамиле кылдым. Башында кандай болот деп коопсуздандым, сиз ойлогондой эле, анткени элдик ыр, элге кандай өтөт. Ооба. Анан бирок айтып өтпөдүмбү, канчалык ийлесең, ошончолук ийилет экен. Мисалы үчүн эмгек да ошондой да. Бир эле жолу айтып коюш эмес, бир эле жолу ырдап коюш эмес. Бул канчалаган жолу элдин алдында өтүп олтуруп, анан бир жакшы даңазалуу жерине келди да. Санатыр да ошондой болгон да. Аны мен дагы сиздин эмоцияларыңыз ушул жерден эсиңиздеби? Ооба, биз аябай толкундап, бир сонун керемет болгон да. Анан негизи эле ар бир эле чыгармачылык инсанга жаңы клип же болбосо жаңы эмгек жаратарда бул аябай эле жоопкерчиликтүү, толкундана турган нерсе да. Анан сиз үчүн жаңы клип, жаңы эмгек, жаңы ыр болбосун жаратаарда эмне маанилүү? Ырдын сөзү же болбосо анын аранжировкасы же клиптин тартылышы? Сиз айткан нерсенин баардыгы маанилүү. Дыкаттык менен ошо сөзү, ошол эле музыкасы, ким аткарган аны, кандай өңүттүү, анан ошол нерсени кандай кылып бышырып берсек экен деген ой жаралат да. Бул ырды агай эң алгачкы убакта бергенде мен ойлоп койгом, эми кандай болот экен. Мыскал Өмүрканова аткаргандан кийин элестетиңиз. Анан сен аткарганга акың барбы же сен аткара аласыңбы деген нерсе бар да. Анан биз мындай байкап олтурсак, мен аткарганда буга мындай башкача өңүт берилди да. Мыскал Өмүрканова эжебиздей эмес. Бул көбүн эсе мындай жеңилирээк, ийкемдүүрөөк, бир мындай жакшы таризде берилди да. Өзүнүн символикасы бар, өзүнүн позициясы бар, жана өзүнүн техникасы бар.
Ең соңынан сиз айтып калдыңыз, азыр соңку учурларда тарыхта калчу эмгектерди жараткым келип жатат депчи. Анан жалпыбыз баштан билген Каныкей өзгөчө стилдүү ырчы катары тааныйбыз. Анан деги эле ошол Каныкейди көрөбүзбү жакын арада же ушул оркестрдин, аспаптардын көбүнчө нукура ырлардын, нукура стиль дейличи? Эми бул же кала ушул боюнча? Филармонияда иштегеним, сиз азыр көрүп жаткан оркестр бул менин мындай айтканда бир канатым да. Бул мындай айтканда мамлекетке болгон жумушум. Сиз айткан стиль, өңүт алар өзүмдүн чыгармачылыгым ал. Ал мисалы үчүн ал менде да ал нерсеге мен дыкаттык менен даярданып келе жатам. Ал нерсе да көп мындай убакыт талап кылат да. Ал альбом жазуу бул оңой иш эмес да. Альбом жазып, анан тартуулоо, бул дагы бир кандайдыр бир күйөрмандарга болгон отчет. Ал нерсеге мен көптөн бери даярданып келе жатам. Вау, канча убакыттан бери? Көптөн бери. Көп болгон, 10 жыл, 5 жыл. Бул ошол акыркы 2 жылдан бери деп айтсам болот. Канча чыгармадан турат бул альбом? 10 чыгармадан турат. Азыр канчанчысына жеттиңиз? Азыр деген альбомду жаңы баштадык, биринчиси бүттү. Жалпы 10 ыр жазылып, анан кийин презентациялоого өтөм. Бирок бул чоң ишти талап кылат. Буга даярдаш керек. Сизге кошулам. Анан ошондо биз кайрадан баштапкы Каныкейди көрүшүбүз мүмкүнбү? Сырткы келбетиңизден дагы, кийген кийимиңизден, турган турпат жалпысынан. Ооба. Анткени ал башкача да. Мен кээде ойлойм ошол концерт берсем деп ойлойм, анан кайра карап турсам элдин баары эле концерт берет да, бирок бул кандайдыр бир мындай кыргыздардагы тууган туушкандардан мындай алдынан өтүп койгондой сезилет да. Мындай кененирээк каалайт элем да, турнэ кылып кетсем деген оюм бар негизи. Келиңиз азыр мындай кылабыз, салыштырып көрөбүз. Ошол жылдардагы Каныкейдин алгачкы кадамдары, ошол Каныкей жана бүгүнкү күндөгү Каныкей. Бул эки башка, албетте. Сизге кайсынысы көбүрөөк жагат жана эмне үчүн? Мага экөө тең жагат, анткени ал менмин да. Көбүрөөк макул. Сиздин жан дүйнөңүздү кайсы Каныкейдин образы чагылдырып берет? Көбүрөөк албетте өзүмдүн чыгармачылыгым. Азыр балким кандайдыр бир аз өкүнүчтүүрөөк учурлар болбойбу сизде? Жок. Мунун баардыгы тарыхый жол, мындай айтканда. Анткени мен көргөн эмесмин, адам бир эле мүнөздө төрөлүп өскөн, адам ымыркай болуп төрөлүп өскөнүн көргөм, адам орто муун болуп төрөлүп өскөнүн көргөм, жана адамдын карыган мезгилин көргөм да. Ошондо элестетсеңиз, бир адамда канча жолу ушул бир мындай вазыйпасында, канча жолу анын көз ирмем мындай айтканда сабалап баккан ар бир күн эстесеңиз, бул менин оюмча. Анан бул дагы менин кандайдыр бир жолум тарыхтагы. Эң сонун, ушундан улам менде мындай суроо жаралды да. Эгерде сиздин ушул чыгармачылык жолуңузду, жашоо жолуңузду кино кылып тарта турган болсо, ал кандай жанрда болмок да, кандай аталмак, башкы каарманы ким болмок? Кино кылып тартканда мен сериал кылып тартмакмын, такыр эле. Канча сериал, канча сериядан турат эле? Кээде ойлонуп коем да, мындай тарыхый тасма кылып тартсам, мен жашоомду сериал кылып тартмакмын. Бул өтө чоң кино болмок. Аталышы кандай болот? Аталышын билбейм. Башкы каарманды ким ойнойт эле дейсиз? Мен албетте өзүм ойномокмун да. Саундтрегичи? Бирок элестете албайм да, аны ойнош үчүн азыркы тапта ойношум керек да, жаш кезинен тарта, мындай келатып картайганга чейин, бирок билбейм ал. Эми бул эбегейсиз. Кандай жанр болмок? Жанры албетте драма. Жашооңузда драма көппү? Конечно. Чыгармачыл инсандар сөзсүз түрдө ар дайым жаңылануу болуп туруш үчүн илхом издеп келишет, Сиз эмнеден аласыз? Мен илхомду эмнеден алам? Ушул сөздөн көп качам да, илхом десе эле мага мындай. Эргүү дейличи макул. Эргүү десе, ошо жакшы. Илхом десе эле мындай слабо дейм, билбейм. Эргүүнү адам жашап өткөн тарыхынан алат. Канчалык башынан өткөн сайын көп нерсе, ошондо ал эргүү алат. Мисалы айтат го, көп жашаган эмес, көптү көргөн билет дейт. Кээде адамдарды сурасаң, 50 жашта эмнени көрдүң десе, баягы эле турмуш дейт да. Ал эми адам оош кыйыш көп нерсени көргөн адамдар бул ошо көптү көргөндүгү деп ойлойм да. Анын сыңарындай сиз айткан тарыхтар бар, мезгилдер бар, оор сынуулар бар, өйдө көтөрүлүү, ылдый басылуу деген сыяктуу нерселер өтө көп адамда. Ошону жашап өткөн адамдын кичинекей тарыхчасы
бул мындай чыгарма болуп саналат да. Демек, ошол нерседен сиз эрге ала аласыз. Эң сонун экен, азыр бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбыздын арасында дагы ырчы болууну кыялдангандар дагы бар. Анан мен сизден сурагым келип атат. Сиз канакей катары кандай кеңештерди берет элеңиз? Чыгармачылыкка аттанам деген адамга мен айткым келет, бул өтө оор турмуш деги эле. Менин оюмча мугалимдердин, медиктердин деле турмушу ушундай деп ойлойм. Анткени бул жерде сөзсүз түрдө турмуштук жагдай деген бар. Үй бүлө курасыңар, ал үй бүлө менен чарпыласыңар, кийин бала бакыра деген нерсе менен кыргыз эли ар дайым чарпылат. Ошондуктан бир гана чыгармачыл адам эмес, деги эле адам болом деген адамга айткым келет, бул турмушта көрө элек нерсеңер али толтура, ал турмуш оош кыйышы силерди каяка гана бурбайт. Ошол нерселерден көз каранды болосуңар деп айтмакмын да. Ошондуктан бир гана жашаш керек, жана өзүңдү жакшы көргөн нерсеңе гана байлаш керек деп айткым келет. Кээде адамдар болот, өзүнүн жакшы көргөн нерсесин, купуясын катып коет дагы, бирок такыр башка нерсе менен алек болгон адамдарды байкайсың да. Кээде болот, бир гана өзүнүн өмүрүн ошол өзүнүн чыгармачылыгына гана арнаган адамдар болот. Ошондуктан бул жерде эгер тандооңор бекем болсо, ошону карманыгыла дегим келет. Сонун сөздөр айтылды. Эң башкы инсайт бул жашаш керек жана кылып аткан нерседен рахат алыш керек болду окшойт сөзүңүздө. Чоң рахмат айталы. Анда азыр сиз, биз, миллиондогон көрөрмандар күткөн дагы учур келди. Мен сизди дагы бир ирет жалпы музыка телеканалынын атынан да куттуктайбыз. Дагы да болсо тарыхта калчу сонун эмгектерди күтөбүз. Келиңиз андай калың элдин астында өзүңүз презентациялатыңыз. Мен биринчи кезекте чоң рахматымды ушул биздин музыка каналына, жалпы жамаатына жана эң башкы редакторуна рахмат айткым келет. Анткени биз канчадан бери иштешип келебиз. Менин чыгармачылыгымда жеке жана деги эле олуттуу ишке арналган саптарда ар дайым сиздер бизди колдоп келесиздер. Ошондуктан кыргыз элиме ушул көрктүү клипти сунам, арнайм жана бул клиптин артында көп адамдын эмгеги бар экенин тастыктап айткып кетким келет. Эң сонунда тарыхый мүнөттөрдө тарыхта калчу ырларга кезек берели. Музыка телеканалында жапжаң клип Каныкейден Кызыл гүл болуп жайнайсың. Жаш али чыккан тау
Музай программасы өз ишин улантат. Жаңы гана биз жаңы эмгекке көп болдук. Ал эми кийинки коногубуз дагы өзүнүн жапжаңы эмгеги менен келген кыргызымдын дагы бир таланттуу кызы. Эл сүйгөн ырчы Ажарлуу Алтынай Эсенбекова. Кош келдиңиз. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Сонун. Жума сайын келип эле жаман жүрүп атам. Музыка каналынын амбассадор болдуңуз окшойт. Жаңы клип кут болсун, жаңы эмгек кут болсун. Рахмат, чоң рахмат. Келиңиз анда көрөрмандарга тартуулардын алдында кенен кесир тарыхына токтололу. Бул чыгарма жаңы чыгарма, эч жакта жаңыра элек. Сөзү айтылуу баарыбыз эле таанып калдык. Бердибек Жамгырчиев деген агабыздыкы. Обону болсо Нурлан Мамакеевке таандык. Эр кийгенде деген чыгарма. Вау, атында эле көп сырлар жазылгандай. Мен бул 6 ай мурун го дейм, ошол Нурлан байкенин студиясына барып калып, ушул чыгарманы угуп калып, дароо жактырып калып эле ошол жерден алып калгам. Анан убакыт сааты ар бир чыгарманын ошондой болот экен. Ыр көпкө чейин жатып калды, ал ортодо өзүмдүн жеке концертимди берип калдым. Концерттин ызы чуусу менен жүрүп бул ыр кичине кармалып жатып калды. Канча убакыт кичине болгондо? 6 ай, 6-7 ай болуп кетти. Жакшы эле күткөн экен. Нурлан байке чалып, Алтынай эмне болду, ырдайсыңбы тигини деп коет. Же башкага берейинби деп коем. Ошо менен эми убакыт сааты келип, анан клип менен кошо тартуулайлы деген да ой болду. Анан ошо клип тартканга да убакыт болбой жүрүп, анан ошо орозо айында башында орозодо баарыбыз бош болот эмеспизби? Ооба. Анан ошондо барып 2 күндө клипти тартып, анан сиздерге алып келгенбиз. Бүгүн сүйүнүп келдим, атайын эксклюзивке өтүптүр деп. Куттуктайбыз. Рахмат. Клиптин тартылышы, сиздин образдарыңыз, ким режиссер болгон, ким сценарист дегендей? Көптөн бери эле, мындан 1-2 жыл мурун Кубаныч Момунов деген жигит ошол Instagram баракчасынан эле жумуштарын көрүп, бир мындай кызыгып койгом да. Анан ал балага жолугуп, бирок башка клип болчу, мындай анча-мынча келише албай койгонбуз. Анан мейли деп ошо менен кетип калгам, бирок бир кыялымда бар болчу да, ошол Куба менен бир иштешип көрсөмбү, бир жумушун көрсөмбү депчи. Анан анткени ал кино тарткан бала, анан Грузияда, Казакстанда, ошондой көп чет жактарга чыгып, мындай кичине көз караштары башкача бала да. Анан ошондон улам ошо Куба менен иштешип көрөйүн деген ой максат болуп, анан ушул жолкусунда буйруптур бизге иштешүү, чогуу иштешүү. Анан мен өз оюмду айттым. Негизи азыр деген клипке караганда мод видео деген мода болуп кетпедиби? Ыр жакшы болсо, мод видео тартып коюп эле, YouTube каналга жүктөп коюп эле, ушундай болуп калбадыбы? Анан негизи ошондой максатта эле давай мод видео тартып бербейсиңби дегем. Анан ал өзү оюн билдирип жүрүү, ушундай боом капчыгайын, анан мен сон локация билем, ошол жактан тарталы, мындай образ кылалы деп. Анан образдар боюнча Тазим Үмөталы кызы деген актриса бар. Тазим экөөбүз эже-сиңди катары аябай жакшы катышабыз. Анан көптөн бери эле ушул концертимде негизи эле ушу сизге бир жардам берсем, жаныңызда жүрсөм деп айтып калат да, жардам берсем деп. Анан кел эми ошол клипте жардам бер деп, анан ошол чогуу Тазим жардам берди. Образдардын үстүндө өзү да катышты бийлеп клипке. Негизи мен Тазимди Куба бийлеп бербейсиңби, өзүң бийлебейсиңби деген болчу да. Анан мен жок. Бийлебейт белеңиз. Мен жөн эле коеюн деп. Анан башында мен жакшы эле Тазим бийчи дагы го. Анан жакшы эле айткам, мындай 1-2 движение мага үйрөтүп койбойсуңбу, ушундай клипке керек болуп атат депчи. Деп анан өзүн чакырып, ошо менен сүйлөшүп отуруп, анан кандай бийлеп кеткен билбей калдыңызбы? Өзү бийлеп кеткен. Ооба.
коркуп койдум чындыгында. Жөн эле жашайынчы мен, ырдап эле үйрөнчү деп. сиз жашоодо бийлейсиз го жакшы эле? Мен мындай той-пойлордон мындай өзүмчө бийлеп кое берем, анан атайын баягы профессионалдык деңгээлде бийлебегенден кийин ушул алтынай жөн эле койбоптур деген сөздү угуп калбайын деп коркуп койдум. Кийинкиде бийлеп калышыңыз мүмкүн экен да көбүрөөк баарынан. Азыр мындай кылалы, ардактуу көрөрмандар, дал ушул чыгарманын анонсуна кезек берели, андан соң маекти улантабыз. Музыка телеканалында эксклюзив. Алтынай Асанбекова, Эргигенде. Сөзү Бердибек Жамгырчиев, ону Нурлан Мамакеев. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүздөр. Дал ушундай өзгөчө образдар менен коштолгон кооз клипти көрөрүзгө бир нече мүнөттөр калды. Анан дагы сурай турган нерсебиз, клип тартуу деле бул оңой эмес, чоң эмгекти талап кылынат. 2 күндө тарткан болсоңуз, анын монтажы канча күндө бүттү? Монтажын бат эле бүтүрдү, бир жумада берди окшойт. Бир жума даярдалды. Эң алгач эле клипти ким менен көрдүңүз? Же жалгызбы? Өзүм жалгыз көрдүм, анан дос балам экөөбүз көрдүк. Андан башка киши көрө элек. Киши көрө элекпи? 2 кишиден башка эч ким көрө элек клипти, азыр баардыгыбыз көрөт экенбиз. Анан көргөндө эле сизге дароо жактыбы же ушул жерин оңдош керек дегенде учурлар болдубу? Ооба, андай нерселер болду. Биз ошо боом капчыгайынан тартканда мындай шамал болуп, кичине жолтоо болду да, анан ушу күзгү менен кеткен жерлери ошондой өзүмдүн купулума толбой калып, ошол жерлерин оңдоттурдум. Кайра оңдоттурганга бир күндөй кетти. Андан башкасы бар эле жакты, ойдогудай эле. Негизи эле жаңы клип жаратардын алдында сиз үчүн эмне маанилүү? Мен өзү жашоодо эле мындай капризная эмесмин. Буйруганы. Анан мисалы ошол эле чачым жасатканы барганга, бетим жасатканы барганда деле мындай ишенип баары эле жага берет. Баары эле жага берет, ишенип эле отура берем. Анан клипте деле мисалы клип режиссерго ишендиңби? Сен анын деле мисалы чачыңды жасап атканда деле ал кызга характерин көрсөтүп, капризиңди көрсөтө берсең, анын уже жасагысы келбей калат болуш керек деп ойлойм да. Анан ошол эле клипте деле мен эми режиссер деп ага ишенип, башында ишенип берип аткандан кийин анан ага деле киригишип, буга деле киригишип, бул жер мындай кылып кой дей берген деле тура эмес болуш керек ба? Өзүнүн творчествосуна, адамдын чыгармачылык иштеген эмесине коюш керек деп ойлойм да. Ошол себептен мен андай деле требовательный эмесмин. Буйруганы. Колдон келгени деген. Бирок сиз бир жерден аябай капризная өзүңүз айткандай окшойсуз, жигит тандоодон. Айзада ушул эфирге келгенде ушул суроо сизди көргөндө эмнегедир ушуну сурагым келе берет. Жок, балким эгерде баардык нерсени жеңил желпи кабыл алсаңыз, азыр балким башкача ситуация болот беле дегенде. Балким, ооба. Моюнга алыш керек, жаш өткөн сайын. Сиз деле мени аябай туура түшүнүп атат болушуңуз керек. Жаш өткөн сайын чын эле кичинекей эле нерселерге маани берип баштайт экенсиң да. Анан башка нерселерди билбейм, чындыгында сөзүңүздүн эме чындыгы бар, кошулам. Макул, анда мындан алыстайын. Бул тема сизге жакпар, мен деле сезип калдым окшойт. Клиптеги образдарды жогоруда айтып кеттиңиз. Тазима тандады деп, жана биз байкап тургандай эле кызыл өңгө басым болгон экен. Анын сыры барбы, же сизге жактыбы, же Тазимагабы? Жок, ал биргеликте ушу режиссер менен ушундай серый фондо кайсыл өң жакшы ачат деген ойдо. Анан биздики баягы жолдо, талаада болуп, анан ошого ушул серый фондо кызыл жакшы көрүнөт деген ойдо атайын кызыл түстү тандап. Эгерде бул Эргигенде чыгармасына сиз сюжеттик клип тарта турган болсоңуз, кандай болмок сценарий? Ошону билбей койдум да, себеби бул жерде Эргигенде деген ыр өзү жакшы көргөн адамыңа өзүңдүн сүйүүңдү баягы эргип билдирип аткандай сөздөрү. Сен менин көрөгөчү кеңешчимсиң, сен мени ушундай колдоп келесиң, башка жан ишенбегенде сен мага ишенесиң,
деген сыяктуу бул кыздын мырзага мындайча айтканда сүйүүсүн арнаган эле да. Ошондуктан биз сюжетти деле колдонгон жокпуз. Ушул баланы алдык, анан мен сүйүүмдү билдирип аткандай эле болду. Ушул жерден дагы жашоодо болор. Бул ырдын сөзү мага аябай жагып калды да. Дароо эле ушул мен ырларымдын арасынан бир-эки эле сөз мага жагып калат да, эмнегедир жүрөгүмөчү. Буга чейин Жолдор башка деген чыгармамда өзүм баягы жашоодо канчалык күлүп жүргөн, кыйналсам дагы күлкү менен жеңген адаммын деген сыяктуу сөздөрү бар да. Ошол саптар жагып калган да. Ошол себептен Жолдор башканы аткарып калгам. Бул ырда ушул чыгармачылыкта жүрөбүз, анан чыгармачылыгыңды түшүнгөн адамды табыш дагы кыйын да. Туура айтасыз. Эгерде балким мугалим болсоң, врач болсоң, эртең менен 9-да кетип кечки 5-те бүтө турган жумушуң болсо, ал нерсени жолдошуң дагы, кайын-журтуң дагы мындай көрүнүш, мындай кадимки көрүнүш катары эле кабыл алат да. Ал эми биздин учурда ырчыларга, бийчилерге, актер, актриса, журналист дегендей убактыбыз жок. Мисалы азыр кечки саат 9-да экөөбүз эфирде отурабыз дегендей. Тамак жасабай, Ошол себептен бизди түшүнүш кичине бир аз кыйыныраак. Ошондуктан бул ырдын сөздөрүндө ошо ыр жандуу апендини эми баягы биз өзүбүз ушундай болобуз да, мындай башкача адамдар болобуз да. Анан ушундай ыр жандуу апендиге түшүнгөнүң үчүн деген саптар бар да. Ошол себептен мага жагып калган. Кызыктырып койдуңуз. Азыр сурансак болобу ошол 4 сабын көркөм окуп бергениңизди? Кадимки эле сүйүктүүңүзгө айтып аткандай. Ал үчүн Сүйүктүү болуш керек дейсизби? Жок, мен баягы ыр жаңы болгон үчүн кайсыл жеринде эле ошол сөздү деп. Азыр телефонуңуз жаныңызда? Телефонум жанымда эмес ошо. Телефон жаныңызда. Макул, анда мындай кылалы. Азыр көрөрмандарга да кызык, мага да аябай кызык болуп калды. Клипти көрүп келели, андыктан калың элдин алдында. Клипти ырды укканда мен эстей калам да. Уккула дейсизби? Келиңиз анда презентациялап өтүңүз. Ушул Эргигенде деген чыгарманы сиздерге тартуулайбыз. Режиссеру Кубаныч Момунов. Ошол сиздерге жагымдуу көрүү каалайбыз. Ардактуу көрөрмандар, жакыныраак келиңиздер, себеп дегенде сиз жана биз күткөн мүнөттөр дагы келди. Алтынай Асанбековадан жапжаңы эмгек Эргигенде чогуу көрөлү. Sen oylosam kıyaldar gele türkün, sezimimde açılgan demek gülsün. Karangıdan jarıktı bölüp durgan, kara çaçtay görögöç kengeşçimsin. Sen oylosam kapalı kaçat mendin, sensiz bilbem kantip men yaşap gelgem. Jamalыңдан
Музлай программасында алгачкылардан болуп жапжаң клипке чогуу болдук. Чындыгында мыкты стилдүү клип десек дагы болот окшойт. Дагы бир ирет чейин жүрөктөн куттуктаймын. Рахмат, чоң рахмат. Жактыбы? Өтө жакты. Өзүңүзгөчү? Ооба, жакты, өзүмдүн купулума толду. Албетте, бул деле болсо эмгек. Ар бир эмгектин мындай баалай билиш керек. Чындыгында мен албетте клиптер көп, көпчүлүк адамдар көргөндө деле могул жерин тиги жолугун байлабай эле койсо болмок экен, балким да. Алдын ала айтып коеюн дейсизби? Могу баланы тандабай эле койсо болмок экен деген сыяктуу сөздөр, жанагы даяр ашка сынчы көп дегендей да. Ооба. Анан бул да болсо эмгек, ошол эмгекти баалап, ошол музыканаларга ыраазычылык билдирем, өткөрүп, ушундай презентациялап жатканыбызга албетте шүгүр. Ошол эми кемчилиги болсо жашырып, жакшысын ашырып, коюңуздар. Эң сонун берекелүү клиптерден болсун, көптөгөн көрүүлөрдү топтосун, көптөгөн күйөрмандардын жүрөгүнөн тынык тапсын деп жакшы тилектер менен биргеликте эми башкы каармандар дагы кеп кылалы. Өзүңүз тандадыңызбы? Мен ошо иштешкенде көбүнчө менде адамгерчилик болуп кетет да. Бул бала Айдар Калиев деген бала, ошол жогоруда айтып кеткен Жолдор башка деген клипте массовкага келген. Соң көтөрүлгөндө анда массовкадан башка каарманга. Анан массовкага келип, биздин тилибизди таап, мен менеджерим Данияр Чабалиев Албайке менен жакшы сүйлөшүп, жардам берип, ушун көптөн бери мындай жакшы мамиледе болуп калганбыз. Анан өзү дагы ошо бир моделдик агентствода эмгектенет. Болсо модель болсун деген экенсиз. Анан баягы клип тартабыз келгенде эле ошо бир мырза керек деп калды. Анан ошол көптөн бери суранып жүрдү эле ушул жигит деп, анан дароо эле Айдарга чалып, дароо эле Айдар макулдугун берип, анан өзү да мындай элпек, эми алыска чыкканда мындай жаныңда ушундай эми адамдар жүргөнү жакшы го, өзүңдүн свой дегендечи. Ошондуктан биздики мындай бүт баары баягы орусча айтканда налегке эле да, жүрү кеттик, тартып келели болуп, ошол көңүлдүү команда менен ошол эле учурда ыраазычылык билдире кетейин, убакыттан пайдаланып Фируза деген кыз ушу макияж прическамды жасап жаныбызда жүрдү. Тазимге, ушу Куба Момунованын жанында Бека деген ассистенти, Айдар, анан ушу менеджерим ар дайым жанымда жүргөн Данияр Байкеге ошол ыраазычылык билдирем. Ошол 2 күн. Анан албетте Нурлан Мамакеевдин студиясынан тартылды бийлеген частары. Нурлан Байке ырды чыгарайын деп атам десем, Алтынай менден эмне жардам керек деди. Анан негизи биринчи күндү жардам деле керек жок болчу. Жардам деле керек жок, баары жакшы Нурлан Байке деп койгом. Анан эртеси күнү кечээ жардамдап аттыңыз деле деп. Мага ушундай студия керек болуп атат деп барып эртеси күнү ошо сеттерин, жарыгын, баардыгын ошо биз каалагандай өлчөмдө кандай колдонсоңор ошондой колдонгула деген колдоосун көрсөттү. Баардыгына ыраазычылык билдирем. Эң мыкты, чындыгында жаныңда ушундай колдогон инсандар болсо тим эле алдыга гана. Албетте. Талпынгың келет. Жалгыз эч нерсе эмес, сен артыңда ушунча адам эмгектенет да. Анан биз болсо баягы жаркылдап сахнага чыгып койгондо, Алтынай кыйын экен, ушунун баарын Алтынай жасап аттыр деп ойлойт да. Анын артында ушундай алардын жардамысыз сен эч нерсе кыла албайсың, ошондуктан баарына ыраазычылык билдирем. Эң сонун. Анан клиптен башка каарман биле алдык. Сиздин жашооңуздун башкы каарманы жөнүндө да ал эмнеге тартылбайт деп. Алга актады. Өткөндө гүлдөр келип аткан, бирок өзү кайда деген. Мен өткөндө Ноорузга бияка эфирге келгенде бир мырза чалган, эсиңиздеби? Ооба. КТРКнын алдынан гүл менен тосуп алам деп. Ошол менен аябай аябай үмүттөнүп чыксам эч нерсе жок. Гүлүңүз өзү жок дейсизби? Албетте тамаша. Бардыгы эми Дейле кандай болуш керек макул? Жо, мен айтайын деп келдим, ал өзү да койду. Болду, айтайын деп атасызбы же бардыгы убакыт байкадыңарбы деп коесуңбу? Дейин деп атасызбы? Сүйлөшүп байкап жүргөн адамым бар. Вау, Айза да канча эфирден бери кыйналып, кысталып атып, ушул сөздү угар күнү болот болчу экен да. Анан эми баарын эрте жарыялап, мен ушул мырзаны тандадым дегенге албетте эрте. Эми тандадым эми, бирок баардыгы Кудайдын
буйругу менен да. Ошондуктан эгер баардыгы жакшы болуп кетсе, анда жакшы. Анда сизди тойго чакырам. Жакшы эле болуп кетсин. Жакшы эле болуп кетсин. Сиз тандаган инсан ошондо кандай мүнөзгө ээ болду экен? Кандай сапаттары? Мен өзүм негизи мырзалардан эң биринчи жоопкерчиликтүү мырзаларды жактырам. Буга чейин көп эле эфирлерден айтып келем. Анан жөнөкөй, тамашакөй, ачык, өзүмө окшош эле мындай. Кандай десем, чыгып бизге окшош эле адам. Алтынайдын мындай сөздөрүн айта турчу дагы. Анан албетте чечкиндүү болуш керек, мырза жоопкерчиликтүү болуш керек. Ошол сапаттар азыркы учурда кыздардын көңүлүн алат болуш керек деп ойлойм да. Эми кыздар башка кыздардымы сиздин көңүлүңүздү эмне менен алды? Ошонусу кызык да. Мени кантип багындырды жүрөгүңүздү деген. Мен айтып атпаймынбы, эң биринчи эле баягы чыгармачылыгыңды түшүнгөн инсанды издей бересиң да. Анткени бул чыгармачылык сенин жашооң да, күн тартибиң дегендейчи. А сенин ошол жашооңду колдобогон адам менен сага чогуу жүрүш кыйын болот да. Ошондуктан мен мурунтан бери эле эмнегедир эле ушу чыгармачылыгымды колдогон инсанга жолуксам экен деген болот. Эң биринчи бирден бир ошол болду окшойт. Эң сонун. Ырдатсаң эле болду деппи? Ырдатсаң эле. Кой анда менде сүйлөтсөң эле болду дейбиз. Музлай программасы өз ишин алга карай улайт. Бүгүн бизде конокто жаңы менен келген Алтынай Асанбекова. Жаңы гана бардыгыбыз мыкты жаңылыкка көп болуп отурабыз. Босубек болсун, анан ал сүйүнүп мен макул дедим деген күндөр эртерээк болсун деп коштоп кетким келип атат. Анда сизге арналган биздин блиц суроолорубуз бар. Даяр болсоңуз кыска эмеси тез жооп беришиңиз керек. Кеттикпи? Бүгүн уккан жакшы жаңылыгыңыз? Бүгүн эмне жакшылык? Ата энемден жакшы жаңылык уктум. Айтпай эле коеюн, ата энелер макул болгон окшойт деп болжоп коелу. Эртең менен ойгонгондо эле сиздин оюңузга дароо эмне келет? Бүгүн эмне кылам деген келет го дейм. Сахнага чыгаардын алдында өзүңүздү кандай кылып шыктандырасыз? Дем күч бересиз? Бир гана Аллага таянам, Кудайым колдойт деген. Анан сахнага чыгардын ошо мүмкүнчүлүк болуп калса, ошо сүрөлөрдү окуп ушундай бир Аллага таянам. Сонун. Эгерде сизди музыкалык аспаптардын бирөөсүнө окшоштуруп салыштырса, кайсыл музыкалык аспап болот элеңиз? Мен өзүм ойноп жүргөн эле гитара болмок болушум керек. Баягы эми сырткы келбетим гитара болбосо дагы деп койсуң. Гитара эле болуп турат. Ким айтат гитара? Мындай муңдуу, кээ бир жерден шаңдуу дегендей ошол гитарага эле окшоштурам го дейм өзүм. Сонун. Кайсы мезгил сиздин ырларыңызга окшош? Күз. Күз. Эмне себептен? Жамгыр, күз деген чыгарым. Негизи эле ушундай пасмурный погодага жакын адаммын да өзүм эмнегедир. Мындай шайыр жүрө берем, бирок өзүмдүн натурам ошондой күн чыкпай, түнөрүп турган кезде аябай жагат эмнегедир. Сонун. Улантал, эң кызык суроо берген күйөрманыңыз же болбосо сизге бир сөзүн айткан? Чынын айтсам эсимде жок. Бир дагы күйөрманыңыздын сөзү азыр эсте. Мындай болот го, бирөө таң калыштуу нерсени айтып калган. Жок, эсимде калбайт. Бардык күйөрмандарым эле качан күйөбөйт дейсиз деп сурай берет деп койсоң. Ошол сөз аябай эсимде калды. Ошо Айзада кечке сурап атып, бүгүн укту дейсизби? Алардын арасында Айзада да бар. Күйөрманыңыз мында мен дагы. Кандай сонун күйөрмандар бар деп өзүмдү актап кетейинби? Уланта кайсыл ырды кайталап уккандан, анан ырдагандан тажабайсыз? Меники бир ырга токтолгон эмес, кайсы бир учурда, мисалы акыркы күндөрү Бекборбиев агабыздын Ак жамгыр деген чыгармасы болуп атат. Ошону уккандан дагы, ырдагандан дагы азырынча тажай электим дегендей. Анан бул мындай период менен болуп турат да. Сахнада эмес, жашоодогу Алтынай кандай? Жашоодогу Алтынай ушундай эле, айырмасы жок. Акыркы жолу качан буур эзилгенче күлгөнсүз? Акыркы жолу эсимде жок, так эсимде жок, баягы аябай ичим эзилип күлгөнү.
бирок ошо 2 күн мурун эле Чаке деген кино тасмага барып келдик, ошол жактан күлдүм. Өзүңүздү келиндик кызматка даярмын деп ойлойсузбу? Негизи мындай кандай десем, өзүмдүн ой жүгүртүүм боюнча даяр элемин. Мындай ой токтотуп калдым, мындай турмуш куруш керек дегендейчи. Бирок именно келиндик кызмат болот го. Ошого даяр эмесмин. Ал мен үчүн аябай коркунучтуу, эң эле фобиям ошол да. Сиздин эмес көбүнүн фобиясы болуш керек азыр. Болуш керек. Мен кантип чай куям, мен кантип тамак жасап берем деген мен үчүн, башкалар үчүн мындай жөн эле нерсе болсо, мен үчүн аябай коркунучтуу нерсе. Негизи бирок жашоодо күнүмдүк турмушта жасап эле жүрөсүз да. Жасап эле жүрөм, бирок көпчүлүк болуп анан мындай сүрдөй беремби, билбейм иши кылып мындай олдоксонмунбу, колуман түшүп кетип, ушинте берем да. Ошон үчүн өзүмө ишенбейт окшойм, анан ошон үчүн эң корккон нерсем ошол. Ырдап эле жайкап кетирет болушуңуз Мен керек. ырдап эле оокат кылып тургачу демек белең. Негизи өзүңүздүн мыкты жасаган тамагыңыз кайсыл? Андай деле бир тамакты мыкты жасайм деп айта албайм. Меники ар кандай болуп калат. Маанайга жараша. Бирок дымдама жасаганды көбүрөөк жасайм да, анткени өзүмө жагат. Өзүм үйдө болгондо дымдама эң көбүрөөк жасаган тамагым дымдама болуш керек. Эң соңку суроо болсун. Алтынайды 5 сөз менен сүрөттөп кетиңиз. Алтынай акылдуу деп койсун. Алтынай таланттуу. Алтынай жөнөкөй. Алтынай сабырдуу. Макташ керекпи же жамандаш керекпи деп? Болгону болгондо. Эч кимге айтпайбыз. Дагы эмне деп айтсам экен? Өзүңдү мактай да албайт экенсиң. Бирок азыркы жашоодо өзүңдү өзүң мактабасаң. Дагы эмне дейм? Болду го, чөтө мактана албайтам. Бүгүн чөтө илхомум келбейт атат мактанганга. Сиз тандаган инсан азыр бизди көрүп атабы? Билбейм, аны айта албайм. Айткан жоксуз. Жок, негизи билет болчу, бирок мүмкүнчүлүгү болбой эле го дейм азыр телевизор карап турганга. Түшүнүктүү. Макул. Калганын кийинки эфирден чогуу көрөбүз. Алтынайдын конок болуп келген күнүн өткөрүп жүрбөңүз дейли дагы. Эркин микрофон суналып. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Музканалга абдан ыраазычылыгымды билдирем. Колдоп келесиздер. Мен биринчи чыккан кезден бери эле аны ар дайым айтып келем. Анан албетте клипке көмөк көрсөткөн, мен чыгармачылыгымды колдогон инсандарга ыраазычылык билдирем. Ата энеме, жакындарыма кандай учур болбосун мен колдогондоруна ыраазычылык билдирем. Анан албетте көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирем. Көрүүчүлөр ушул бир лайк баспай койсо дагы сенде шыктануу, илхом жоголуп кетет. Ошондуктан мени ар дайым Алтынай, сен токтобо, ырларыңды ар дайым күтөбүз. Чыгармачылыгыңды сыйлайбыз, токтобо, дагы ырларыңды күтөбүз деген каалоо тилектер мен комментарийге келген сайын мен дагы эмне кылып жиберсем экен деп шыктанып турам да. Ошондуктан бизди шыктандырып турган элибиз аман болсун. Колдооңуздарга мен чексиз ыраазымын. Ушу элдин кызы болгонума абдан Аллага 1000 мертебе шүгүр. Сонун сөздөр айтылды. Сиздер колдогонду, сиз болсо жаңы эмгекти жараткандан талбаңыз. Дагы бир чын жүрөктөн куттуктайлы. Сизге болсо ийгилик. Буюрса сонун жаңылыктар менен күтөбүз. Ал эми ардактуу көрөрмандар, сиздер менен мен коштошпойм. Себептигине туп-туура 1 сааттан кийин сиздер жакшы көргөн интернеттеги эң эле тренд болгон окуялар, блогерлер менен коштолгон тренд шоу программасынан көрүшөбүз. Андыктан көрүшкөнчө кызмат болгон мен Айзада Кубанычбек кызы.